Баш ырыскы башты өлөт, бар байлыгың зор өлөт. Тил ырыскы тишти өлөт, тирүүлүгүң чоңдо өлөт демекчи. Тирүүлүктүн дагы бир ажайып керемет күндөрүндө кайрадан көгүлтүр экран аркылуу сиздер менен жолугушуп жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү энелер мектебинин турмуш сабактарынын коногу, маданияттын мыкты кызматкери, бир канча кайрымдуулук иштерди жасап жүргөн элибиздин чыгаан кызы, элибиздин мыкты кызы, үй бүлөдөгү мыкты эне, мыкты жар, мыкты кожойке Назгүл Насиева бизде мейманда. Саламатсызбы эже? Кутмандуу күнүңүз менен. Ошондой эле бүгүнкү сабактын катышуучулары айтылуу Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Кыргыз филологиясы факультетинин мыкты кыздары жана ошондой эле Назгүл эжекебиздин жакшы бир кызы Айкена болмокчу. Анда эмесе бүгүнкү сабакты баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы мурунку биздин сабактарыбыздын көчүн улай эле ушул үй бүлөдөгү тарбия, башкача айтканда жеңе менен кайын сиңдинин ортосундагы мамиле да. Бүгүнкү күндөгү ушул кайын сиңди менен жеңенин ортосунда эмне деген мамиле бар, кандай мамиле бар, ошол тууралуу бүгүн бир азын оолак сөз кылып бир кеп учугун уласак деп турабыз. Назгүл эже, эң сонун бул өтө сонун тема көтөрүпсүздөр. Болгондо дагы биз мынтип Татынакай университеттин студенттери менен жолугуп отурганыма болочок бул кыздар дагы келин, жеңе болот, эне болот. Мен абдан кубанычтамын сиздер менен жолукканым үчүн. Кыргызыбыздын илгертен берки өздөрүнүн каада салты бар эмеспи? Ошол үрп адаттарыбызды улууга урмат, кичүүгө ыззат деген жакшы мамилени сактай жүрсөк, ар дайым үй бүлөнүн очогу өчпөй, коломтоту өчпөй, бактылуу, эң бактылуу үйлөрдүн бүлөсү болосуздар деп ойлоймун мен. айтылат эмеспи, эзелтеден эле ушу кайнене менен келиндин ортосунда бир каскак бар депчи, экөө баягы бир эрегишкен душман болот депчи. Анан бүгүнкү күндө сиз дагы ушул баягы кайнене катары, жакында эле неберелүү болдуңуз. Деги эле ушул кайнене менен келиндин ортосундагы биринчи мамилени алып, андан кийин ушул кайын сиңди менен жеңенин мамилесине өтсөк кандай болот? Мен өзүм 20 жашымда Лейлек жергесине келин болгом. Ошто чоңоюп төрөлүп өстүм, орус мектепте окудум. Анан болгондо дагы Лейлектин тоонун арасындагы Ак суу деген айылдын эки тоонун ортосунда эки эле үй бар, башка кошуна колоңдор да жок. Асман тиреген аска зоолор, туп-тунук Ак суунун аккан дарыясынын жанында ушундай бир керемет табигаттын курчоосунда турган үй бүлөгө мен келин болуп бардым. Ал жерде же машина, автобустар жүрбөйт экен да. Мен элесим боюнча мен жолдошум консерваториянын студенти болсо, духовой үйлөмө аспап инструментти ойносо, тим эле кийингендери акыркы хит мода менен жүрсө, мен ойлодум, Лейлек, өзүм кичинемден бери көрбөсөм, билген деле жокмун да, Лейлек Ош областына карап атса, бизде эле эме менен чоңойгон салты менен современный деп эле ойлоп эле, мен айтып атпайм, орус мектепте окуганым үчүн ошондой ой менен мени кол сурап, ушу сени аламын, үйлөнөбүз деп атып эле анан мени ала качышкан болчу. Мен барганда башында абдан кыйналганмын кыздар. Мен очокко от жакканды да билбейт элем, эшик шыпырганды да билбейт элем. Болгону мен эң кыйын ушулмуш жасаган ишим бул камырды кыйын жууруп, Гүлчатай анан беш бармакты жакшы жасачумун, себеби дегенде менин апам өзү Таластын кызы болот. Анан таластыктар билесиңер, Гүлчатай менен беш бармакты жакшы жасайт. Анан менин кайненем ушу бир же кыргыз эмес, же орус эмес, бир чала ишти деле жакшы кылбаган кызды алып келдиң деп мага каарын деле көрсөткөн эмес. Мен ушунчалык кайненеме азыр 25 жыл болду келин болгонума, ушу күнгө чейин экөөбүздүн ортобузда бир өйдө ылдый сөз болгон жок. Айкена чоң энеси менен абдан жакшы көрөмүн. Кайненем дагы жаш болчу экен, азыр ойлонуп көрсөм, мына мен кайненемден дагы кеч кайнене болуп турмун да, кыздар. Анан силер деген бир нерсени эсиңерге алып коюшуңар керек. Айтышат го, кайнене менен келиндин ортосунда пикир келишпестиктер көп болот депчи. Андай эч качан болбойт. Сиздер тандаган өмүрлүк жолдошуңардын энеси
силер өмүрлүк жолдошуңарды кандай катуу сүйгөн болсоңор, ошонун кемчилигин да көрбөй, ушу силердин тандооңор мыкты болгондон кийин ошол жигиттин апасы дагы мыкты болот. Кээ бир учурда мындай болушу мүмкүн да, туура эмес жумушту кылып атсаң, же болбосо кыймыл аракетиң бир аз колдоокей болуп кетсе, кайнене түздөп коет. Эми ошо түздөөнү ар ким ар кандай айтат. Кээ бирөө жумшак айтат, кээ бирөө катуу эле айтып коет. Кээ бирөө мындай не деп коет эле, кыйкым, какшык менен, какшык менен, кыйтуу дейби, ушундай эме менен айтып коет да. Керегем сага айтам, келиним сен ук дейт да. Ошон үчүн керегеге айтып аткан болуп, бирок келиндин кулак кагыш кылып коет да. Ушундай сонун моменттерди эске алып койсоңор өтө сонун болот. Жылдар өтүп, мына мен дагы келиндүү болдум. Келиним Таластын Татынакай кызы болуп атат. Менин балам кайра тескерисинен болуп атпайбы? Менин балам орус мектепте окуп, орусча чоңоюп, Кыргыздан Укура Таластын кызына үйлөндү да. Анан келиним дагы 20 жашында келин болуп келди мага окшоп. Кыздын анан кийин негизи эле үй бүлөнүн эрте курулганына мен ушунчалык тилектешмин да. Канча эрте турмуш куруп кетсеңер, сиздер дагы эрте чоң эне болосуңар. Уулуңардын, кызыңардын гана үйлөнүү тоюнда жапжаш сулуу эмес, неберелердин, анан кийин чөбөрөлөрдүн тоюнда дагы мындай ушу жакшы өмүр сүргөн жакшы го. Картайып, жаш өткөндө төрөп, анан кийин эми ушу балаңдын үзүрүн көрөйүн дегенде картаң болуп каласың да. Ошон үчүн кыздар эрте кыймылдагыла. Оокат тирликти кылганды эрте үйрөнгүлө. Анан эң башкысы адам менен мамиле жасаганды үйрөнсөңөр, үй бүлөнү жакшы алып кетесиңер. Негизинен эле баягы айтылат эмеспи, балам балалуу болгондо билесиң депчи. Анан бир кээде бир өзүңүздө болду эле ошол бир кайненеңизге бир жиниңиз келген учурбу? Ой жок, мен дегенчи бир кызыктуу окуялардан айтып берейин да. Мен турмушка чыкканда ала качса деле ойлогом мен ЗАГСка чыгам депчи. А кезде ЗАГСта кандай болчу эле? Волга машина болот. Алдына куурчакты ийилип койгон ленталарды ушундай байлайт, анан 2-3 машина ушундай айдайт, аппакай көйнөктү кийесиң. Ушинтип анан ЗАГС дегенге чыгабыз. Анан энем, кайненемди мен эне деп айтам. Энем айтып калды. Баягы 3-чү көшөгөдө отурганда 3-чү сутка болуп аткан. Эртең силер Кубан экөөңөр ЗАГСка чыгасыңар кызым. Эрте жаткыла, эрте тургула деди. Анан мен ойлоп атам, кана мени ЗАГСка кие турган көйнөгүм. Булар да ошондой турбайбы депчи. Анан мага деген эрте менен Жакшынакай мындай өзбекче тигилген узун көйнөктү кийгизишти. Анан кийин ичинен черми кийгизишти, мондай. Анан чермидин сыртынан моундай чапан эмес, кара чапан болот го. Кара чапан кийгизип, анан башыма ак жуулук, үстүнөн дагы мындай чоң ак жуулук салынып, анан эшикке чыктым, масы күлөштү кийип алып. Ушул менен ЗАГСка барасыңар деди. Анан кантип, эмне менен барабыз? Кана машина деп издейсиң да. Машина жок, кырказоолордо каякта машина жүрөт. Мына боз эшек, ушу боз эшекке отурасыңар да кетесиңер деди. Бизде ошондо күйөө жолдош болуп, азыркы былтыр тартылды Курманжан Датка киносунун музыкасын жазган Мурзалы Жээнбаев деген атактуу композитор бизге күйөө жолдош болгон. Ал өзү Ноокаттын жигити. Ал деле мындайды көрбөгөн жаны шок эле болуп калдык. Мен эшекке отурбайм, жөө басам дедим. Күйөөм менен Мырзалы эшекке отурду дагы алдыга кетти. Мен болсо чуркап баратам. Шумдук кырказоолор менен шумдуктай болуп эле иши кылсап канча километр жерге чейин барып, бул историяны аябай көп айтып берем, кызыма дагы, балдарыма. Анан биз сельсоветке келдик. Келсек, сельсовет мектептин жанында экен дагы капкара кулп илинип турат. Анан баягы ушунчалык ысыкта мен деген чарчаганмын. Анан талдын түбүнө эле Жакшынакай болуп эле отуруп калдык. 1 саат отурабыз, сельсовет ачылбайт. 2 саат отурабыз, сельсовет ачылбайт. Ал күнү сельсовет жок, биз ЗАГСыбыз жок. Кайра баягы эшектин тигилер минди, мен артынан чуркап баратам. 21-кылымдын жаштары ушундайбы? Анан
жарым жылга келгенде мен ушу такы баса албай калдым. Анткени мындай бак дарак дагы аз, тоолор болсо мындай таш тоолор да, зоокаларчы. Анан мен эшекке отурам дедим. Анан отурат экенсиң го, куда ты денешься? Каяка бармалың эми, отур дегенде эле отура бербедиң эшекке деп, анан эшекке өңгөрүп алышып, анан мен алып келип ушинтип 3 күндөн кийин кайра барып атып ЗАГС ошол үйдөн алынбай калган. Кийин анан биздин Айкеночкабыз 11 жылдан кийин 12-жыл дегенде төрөлдү. Менин балам ит жылында 14-сентябрь Дева деп коебуз, ошондо төрөлгөндө кудум 12 жылдан кийин 12 жыл ушунчалык күттүм. Байкесинин туулган күнүндө менин кызым төрөлдү. Экөөнүн ортобусунда бир эле күн. Байкеси 14-сентябрь, бул 16-сентябрь. Анан ошондо Айкенин төрөлгөн күнүн белгилеп биз ЗАГСты барып алганбыз. 12 жылдан кийин. 12 жылдан кийин Бишкектен алганбыз. Кээ бирөөлөр бизге ушундай чоң той керек, ресторандан тойлор керек, калың керек, алтын, бриллиант керек деп ушинтишет. Мен ошол нерсени такыр ойлогон эмес экенмин да. Азыр мына менин жолдошумдан эч бир адашпаптыр, эч ичпеген, чекпеген, адамга эч качан катуу сүйлөбөгөн, ушу мени алаканына салып, ушу көзүмдү карап келаткан жакшы жигитти адашпай, жанагынтип калың бербейсиң, анан сеп бербейсиң, анан той бербейсиң деген ызы чуусу жок эле турмуш куруп кеткениме мен аябай сүйүнөм. Эң жакшы, аябай сонун бир маек болуп атат. Анан Назгүл айым, негизи эле сиз өзү чыгармачыл адам болдуңуз, баягы өзүңүздүн бир кээ бир эме бир аябай бир татаал иштерде кызмат кылып жүрдүңүз, билебиз. Анда дагы ошол сиздин бир канча жыл мурун биз анда дагы кичирээк кезбиз Темир тордогу үмүт деген сонун бир коомдук биринчи каналда кеткен сонун бир берүүңүз бар болчу. Бир ошол берүүгө токтобосок болбойт болуш керек. Сизди көрүп жаткан экрандагы биздин замандаштарыбыз дагы ошол сизди көргөндө эле ошол Темир тордогу үмүттү эстешкен адамдар бар. Ошого бир кайрылып өтсөк. Темир тордогу үмүт көрсөтүүсүн мен алып чыгыш үчүн эфирге мен азыр айтам, 2006-жыл эфирге чыкты. Кудум 6 жыл күтүп турмун. 6 жыл кантип күттүм? Мен Кыргызстандагы жалпы жаза аткаруу башкы башкармалыкка кат түрүндө кайрылып, биз алгач концерттерди уюштуруп баштадык. Бүтүн түрмөдө отурган жарандарыбыздын ичинде өтө күнөөлүү, коркунучтуулары бар, кокустуктан адашкандары бар, же болбосо бир кандайдыр бир шылтоо мененби же бир адамдын себеби мененби күнөөсүз камалган дагы жарандарыбыз бар. Анан ошол концерттерди коюп жүргөндө спорт мелдештеринде өткөрчүбүз, сулуулар конкурсун дагы өткөрчүбүз. Ошол күндөрдүн биринде 6 жылдан кийин мен абакта отурган жарандардын ачуу үнүн, ошо айта албай калган бир өкүнүчтүү сөздөрүн элге алып чыгышты ойлоп, ошо проектти жазып, Темир тордогу үмүт көрсөтүүсү чыгып баштаган. Темир тордогу үмүт көрсөтүүсүнүн аталышын абактан салам кат деп чыгарсакпы деп да ойлодук. Анан Раматылык эң кыйын кыргыз элинин журналисти бар болчу. Ошол кезде телевидениянын башчы мүдүрү Эшимканов Милс Асаналиевич проектини абдан жактырды. Ошон үчүн Темир тордогу үмүт деп ошол жерде үмүттүү үмүтсүз адам болбойт деп коет го, үмүтсүз адам болбойт деп ошол темасы ошондой болгон. Анан чукул бир жылдын ичинде бул проект абдан жакшы өзүнө көрөрман топтой алды. Элден көп каттар келе баштады. Биз Темир тордогу үмүт көрсөтүүсүнүн кандайдыр бир жардамы менен баягы гуманизация чара иштери колдонулуп, өлүм жазасы Кыргызстанда жок да, бизде эркинен түбөлүк ажырайт деген эме бар да, статья. Ошо түбөлүк эркинен ажыраган инсандарыбыз баягы 10 жылдап, 15 жылдап, 20 жылдап жер түлөдөп коебуз. Ошо подвалда жаткан инсандарды өйдөгө чыгарып, башка абактарга 20дан 30дан кылып бөлгөн. Мен ошол өлүм жазасын алган адам, өмүр бою эркинен ажыраган адамдардын тагдырын билиш үчүн, ошолордун ички дүйнөсү эмнени ойлонот, алардын арасында жапжаш балдар бар, жапжаш үй бүлө курган жаш аталар бар, жаштарыбыз бар да.
алар болсо дагы биздин кыргыз элинин жарандары да мен ошолордун үнүн уккум келип бир курдай алардан интервью алып чоң бир 20 мүнөттөн анан дагы 20 мүнөттөн 2 передача чыгарганбыз. Айтат элибиз да адашпаган жаак мүдүрүлбөс туяк болбойт дейт да. Бирок мен 2 жылга жетпей ал көрсөтүүнү жапканмын. Себеби дегенде абдан оор, жүрөгүм оор ыйлаган күндөрүм болду. Талкаланган тагдырларды көргөндө аяган күндөрүм болду. Эч кандай жардам бере албаган күндөрүм болду. Же болбосо ушунчалык оор кылмышты жасаган адамга мен ушу бул жаза дагы сага аздык кылат, сен мындан да кордукту көрүшүң керек деген сезимдер пайда болду. Анан ошентип жүрүп анан жан дүйнөмдү өзүмдү эмемди бузбайын деп ал көрсөтүүнү жаап, көбүнчө анан балдар үйү, карлар үйүнө ооп кеттиңиз, ооп кеткенмин. Бирок чындыгында эле бул бери көпчүлүк элдин эсинде калган, чындыгында эле канчалык татаалдык ушул экран аркылуу чагылдырып бергенде. Эми мынакей бүгүнкү темабыз башында да айтып өттүк, жеңе менен кайын сиңдинин ортосундагы мамиле деп. Сурооңуздар болсо. Мынакей суроолорго берели, кыздардын бир суроолору бар окшойт, камданып калышты. Сизге бир суроом болсун, бул негизи эле передачаларда, бардык көрсөтүүлөрдө, кинолордо келин менен кайын сиңдинин мамилесин жаман кылып көрсөтүшөт. Бирок ошону менен катар эле мамилеси бул бир туугандай болгон жеңе кайын сиңдилер дагы бар да, ошолорго токтолуп кетсеңиз. Мен өзүм жалгыз кыз болуп чоңойгом. Үйдө ата энемден жалгыз кызымын, анан 2 агам. Мен абдан ыйлапчымын да, апама сиз эмнеге мени жалгыз кыз кылып төрөп койдуңуз, эжем же сиңдим болсо деп жүрүп, анан байкемдер дагы 2 байкем тең эрте үйлөнүшүп, анан мен 2 жеңели болуп калдым. Анан ошондо менин апам өзү тилчи, орус тили адабиятына мугалим болчу, Раматылык апам өтүп кетти. Анан апам айтты, мына сен жалгыз кызмын деп ыйлайт элең, эми сенин 2 эжең бар. Мына бул улуусу, мына бул кичүүсү деп. Апам ушунчалык туура тарбия берген экен, мен 2 жеңеме тең бир да жолу мына жеңелик же болбосо кайын сиңдилик ортодо сезим болбоптур. Экөө тең мени абдан эркелеткен үчүнбү дейм да. Анан биз өзүбүз келин алганда мен Алтынай келинимдин аты Алтынайга айттым. Алтынай, бул Айкена менин жалгыз кызым. Жалгыз болбогон күндө деле адамга жумшак сөз, адамга жакшы мамиле, бардык эле адамдарга жакшы мамиле түзсөң, ошондо ортодо баягындай кыйынчылык болбойт да. Анан Айкена өзүң айтып берчи, жеңең менен сенин ортоңордогу мамилеңер кандай? Жеңем менен мен аябай ынтымактуубуз. Жеңем мени көп нерсени үйрөтөт. Үй иштерди туура кылганды үйрөтөт. Үй тапшырмаларды мен түшүнбөй калсам жардам берет. Мен да жеңеме аябай жардам берем. Бала караганда жардам берем, карап турам. Тамак жасаганда, үй иштерди кылганда. Кандай тамактарды чогуу жасайсыңар? Экөөңөр? Лакмандын камырын аябай жакшы чоёт. Анан кийин гүлчатай, оромо, манты, самсы, чучвара жана башка тамактарды аябай жакшы жасайт жеңем. Айкен, анан ошол сенин жеңеңер баягы үйүңөргө жаңы келин болуп келгендечи, сен мындай байкеңди жеңеңе кызганып, жеңеңди бир үйдө бир мындай бир ашык адам сезген эмес белең? Жок. Биз бири-бирибизди аябай жакшы көрчүк. Эң биринчи эле күнү эле мени аябай эркелетип, жакшы көрүп, мени эжемдей эле көрчүм жеңемди. Чындыгында Айкенанын жолу даана ачык мисал болгону билинип турат окшойт, Айкена бирок деген байкең менен Алтынайдын комнатасына зонтиктти көтөрүп кирип алып, дивандын жанына төшөк салып алып жаткан күндөрүң болдуго? Кичине кызгануу болду байкесине. Бизде үйүбүздө аябай мындай акырын сүйлөшөбүз бири-бирибизгечи, катуу сүйлөбөйнөн. Айкен, сен байкең үйлөнгөндөн кийин бул комнатага кирбе. Төшөгүңдү алып кирип алып жатпа, кызым, деп акырын бир жумадай кичине эме болду. Анан үйрөнүп кетти. Өзүм деле кирип алчу. Ошо бул кайнене менен келиндин ортосунда кандай мамиле болуш керек, дегиле мындай сый урматы кандай болуш керек? Сый урмат деген
аябай тим эле көп жылдан бери кайнене болгондо сүйлөп коеюнчу. Келиндин билбегенин кайнене үйрөтүш керек. Ошол кызды биз алып атканда кыздын ата энесине биз айтабыз да, ушул күнгө чейин сиздер кандай тарбия берип, кандай оокат тирилекке үйрөткөн болсоңуздар, мындан аркысын кызыңыздар мага кыз болду. Айтып коет го, эти сиздики, сөөгү биздики депчи. Анан калган өмүрү, жашоосу ошо тукум улоочу биздин үй бүлөгө келаткан кызга биз өтө аяр мамиле жасашыбыз керек. Ал кызды чынында эле биз үйрөтүшүбүз керек. Туруп эле бирөөнүн үйүнө барып эле дарс таштап койсо эле ошол үй бүлөнүн өзүнүн мыйзамдары бар да, ошол мыйзамдарга көнүп кетиш үчүн өтө оор болот кыздаргачы. Кыздар көп учурда эмне үчүн үй бүлө ажырашат? Ошону бир канча убакыт чыдаш керек да. Мен өзүмдүн тууган уру коомчусум, тааныштарыма деле турмуш куруп үйлөнгөндө мен айтам, силер көнүп кетиш үчүн, бул мейли күйөөңө көнүш үчүн оңой эле, кайнене кайнатага көнүш оңой эле, кайын сиңди кайнелерге көнүш оңой эле, бирок дагы тууган урук деген бар, эл журт деген бар, кошуна деген бар. Ошолордун бардыгына суудай сиңип кетиш үчүн бир 5 жыл убакыт керек. 5 жыл тиштенип туруп жашасаң, балаларыңар 4кө чыгып калат, 3кө чыгып калат. Ошондо көнүп кетесиңер. Кайненелер дагы көбүнчө багы жыландай тилин узартпай, кыскартып, анан келиндер деле азыр кичине мындай интернет деген өнүгүп, социалдык тармактарда көбүрөөк селфилдеп, ошонто берсе дагы туура эмес болуп калат. Мен интернеттен пайдалуу жагын үйрөнгүлө дейм да үйдөчү. Азыр мисалы биз турмушка чыкканда билбей турган тамагыбызды кимден үйрөнүшүбүздү билчү эмеспиз да. Ооба да. Азыр болсо интернетти ачсаңар тамакты деле жасаган үйрөтөт, токуганды, тиккенди, бардыгын интернеттен үйрөнө алсаңар болот. Кайненени үйрөттүрбөй эле, кайненени айттырбай эле. Анан эң башкысы ушу кыздарым таптаза болгула. Таза келин, жан дүйнөсү таза келин. Ошол сырттан келип келиндин чайын ичеликчи, келин көргөнү келдик деген элдер болот да, ошолор силердин тазалыгыңарга суктанып кетсин да. Ошондо жакшы болот кайнене менен келиндин ортосу. Биздин келинибиз айтышат, ар бир элдин өзүнүн салты бар деп. Бизде Ошто, менин жолдошум Лейлек болуп аткандан кийин, бизде эртең менен келиндер туруп жүгүнбөйт. Көбүнчө кайсы элдики жүгүнөт кыздар? Нарын, Ысык көл. Кайсыл элдики эртең менен туруп алып эшик ишип барат? Ош. Таластын келиндери кыздар кандай кылат? Кандай кылат кыздар? Билбейт экенсиңер, Таластын кыздары деген чайды кыйын демдеген, сүттөп демдеген, туздан кошуп, меле самоорлорго чайларды берип, көмөч нандарды жап, Таластын кыздары кыйын болот. Анан менин келиним таң калыштуу, мына 1 жыл 6 ай болду келин болуп келгенине, жүгүнөт. Күнүгө эртең менен бизге жүгүнөт. Ушу канча келгенден бери бир күндө 5-6 жолу чай ичеттербиз да, ошондон бери чайды кантип сунат экен жеңе? Мына. Чайды ушундай сунат. Жеңе кантип жүгүнөт эртең менен? Мына. Ушинтип жүгүнгөн сайын биз бата беребиз да. Өмүрлүү бол, таалайлуу бол, бактылуу бол деп ушинтип. Бул жүгүнүү деген милдет эмес, бата алуу. Сонунда сый урмат. Жүгүнүп, анан чайды ушинтип ийилип берип атсаң, жанагы ачууланган адамдын ачуусу деле тарайт да. Мен ушинтип ойлоймун. Дагы суроо барбы? Кыздар үчүн аябай бир сонун жакшы нерсе болду окшойт. Сый урмат деген бул абдан бир кайра кайтып келчү нерсе да. Ийкемдүүлүк да. Ийкемдүү болуш керек. Негизи сабырдын түбү сары алтын деп коет эмеспи элибиздечи.
ошолсуңар азыр сиз айтып кетмекчи ошо кыздар келиндер чыдамкайлуу болсо деп тилейт элем менчи. Ошо чыдамдуу болсо, сабырдуу болсо, ошо үй бүлөсүн андан ары улап кетет деп ойлойм да. Негизи эле ошол азыр сиз айтмакчы ошентип келин дайыма кайненеге урмат көрсөтүп турса, кантип кайнене ага жаман сөз сүйлөсүн да. Кайнене деле бул келинди түшүнөт деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде ал кайнене дагы өз убагында келин болгон да. Ооба. Ошондой ойлойм мен оюмча. Мисалы келин төрөгөндө көбүнчө кыркы чыкканча эмне кылат кыздар? Апасы алып кетет, эмне үчүн алып кетет? Тыныксын деп, колун узак суга салбасын, бели кичине бексин, уйкусу да жакшы болсун, баланы жуунтуп, ошентип жакшынакай алып туруп, анан жөнөтөм деп ошентет. А менин келиним мына төрөйүн дегенде биз ушул суроону бердик. 6 ай мына төрөйүн деп калдың кызым. Төрөгөндөн кийин өзүң билесиң салт бар. Кандай кыласың десем, мен кетпейм дейт. Мен ушул жерде үйүм дейт. Мен ушул жерден эле кыркымды чыгарам, ушул жерде эле жүрөмүн. Бул менин үйүм болгондон кийин кайра мен аяка барбайм деп эле калып калды. Эми биз неберелүү болгон күндөн баштап баланы алганда эми мындай чексиз эркелете берет экенсиң да. Мисалы жаш балалуу болгондо мынтип айтасың: жаным, алтыным, күчүгүм болду. Чоң эне болгондо, келин эмизип туруп эле баланы чоң эне көрүп койгондо, ой, мындай бир куржун эркелетет экенсиң. Ушунчалык чексиз эркелетет экен. Бул эми башкача сезим кыздар. Кайненеңерге, болочок кайненеңерге ошондой мүмкүнчүлүктү сөзсүз бергиле. Эмизип, жакшынакай кылып астын тазалап, тыпыйтып туруп эле, апа, мына балаңыз деп, бизи уктап атсак эртең менен жакшынакай кылып тыпыйтып апа кылып ороп туруп 6 ай, апа, Барысбек сиз менен учурашам деп келди дейт. 17 күндүк баланы. Учурашканы келди деп аласың да. Карачы, 6 айдын дагы келинимдин сону сүйлөп атканы. Анан, апа, Барысбек деген чоңойгондо сизди Францияга алып барам дейт. Карасаң эми, аябай сүйүнөсүң да, чыртыңдап эле кайненем мындай, кайненем тигиндей, өзүм балам, менин балам деп монтип кызганып ушинте берсе дагы болбой калат. Андай учурда орустар айтмакчы, после родовая депрессияга түшүп каласыңар. Боюнда барда деген келин сөзсүз түрдө көңүлү гүлдөй болуш керек. Көңүлүн гүлдөй жаркылдатып, сулуу болуп, кандай тамакты болбосун жакшы жасап, ушул өзүн даярдаса, жанагындай токсикоз деген болбойт экен. Токсикоз деген кусат, жүдөйт, балага болгон витаминдердин баары жок болот, уйкусу канбайт, кебетеси кетет, бузулат. А өзүн морально даярдаган болочок эне ушунчалык сулуулугу өзүнүн ажарына чыгып, көздөрү оттой жанып, анан кийин баланы да сулуу төрөйт экен да кыздар. Жанагындай какач-макач жок балачы, таза болот. Жакшы, дагы суроолорго кезекти берели бүгүнкү тема боюнча. Менде бир суроо, жеңе менен кайынсиңдинин ортосунда пикир келишпестик болуп кетсе, ошону кантип жойсо болот? Эң жакшы суроо, эң жакшы суроо. Кагылышуу болот болуш керек, бирок мен укпап турмун. Сен жеңең менен урушкан күнүң болду беле? Жок. Эми ушул суроого кантип жооп берем мен анда? Мындай дагы эле болсо, уга билүү да. Адам аз сүйлөп көп угуш керек. Кайынсиңди ал деген мындай да, ал ошол үйдө төрөлгөн, ошол үйдө чоңойгон, анан баары меники деп чоңоет да. Ооба. Убагы келет, ал кыз чийден тышкары болуп кетет. Ошого жеңе деген чыдап эле, кызыкем мени кечирип коюңуз, мен туура эмес кылган болсом кечириңиз деп эле кой. Ал кыз конок бир күн болсо бир күн силерге окшоп бирөөнүн бүлөсүнө барып кетип калат. Ошо сабыр, анан уга билүү, анан түшүнүү да. Балким ал кыз турмушка чыга элек кыз да, же болбосо турмушка чыккан күндө деле тиякта кетип калган кайненесинин үйүнөн болбой эле ата энесинин үйүнө келип алып эле баягы хозяйка болгондор бар. Аны түшүнө бергиле. Эмне бул идишти берге коюп койдуң?
же болбосо эмнеге сен мындай болчу, ал балалык кыялында өзү чоңойгон оокаты мындай жылып кеткен учуру болуп атат. Анан андайда ошо түшүнүү менен мамиле кылыш керек. Баягы чыккан кыз чийден тышкары дегендей, ошол кайнэжелер дагы келинге бир туура этияттык менен мамиле жасаш керек. Кайнсиңди дегендер туура түшүнүш керек. Себеби дегенде, мисалы Алтынай Айкенге жеңе, Алтынайга бул кайнсиңди. Эгерде Алтынайга Айкена менин кызым катты сүйлөп, жеңесин капа кылып, жеңесинин көңүлүн ортой берсе, бул башка үй бүлөгө келин болуп кеткенде мен баягы эле келин менен калам. Анан келин ошондо Айкен ойлонуш керек да. Мен жеңеме жакшы мамиле жасасам, мен кеткенден кийин жеңем менин апа экеме жакшы мамиле жасайт деп айтат да. Сен дагы мындай кылып отурасың болот. Буттарыңа уктап кетти. Жок. Баягы айтылат го, эне кургурдун дейт, эптеп 20 жылда киши кылган баласын эне болор дагы бирөө дейт, 20 мүнөттө көзүнүн карайы менен тең айландырып алат экен да. Ошону Элнура бул өтө сонун сүйлөдүң азырчы. 20 мүнөттө балаңды башкага буруп алат деген, бул ошол ата эненин өзүнүн кетирген кемчилиги. Ата эне баланы төрөп чоңойткондон баштап тарбияны бериш керек. Тарбияны бериш керек. Мисалы, кантип эле мен уланды келин келгенден кийин 20 мүнөттөн өзгөрүп калышын каалаймын. Кеп ошондо. Кеп ошондо. Биз башынан эле айтабыз, улан, сен ата энеңди биринчи очередте, биринчи кезекте сен ата энеңди сен кандай урматтап сыйласаң, сенин келинчегиң ата энеңе ошондой мамиле жасайт. Бир окуя бар да, мындай эл арасында жүргөн окуя. Кемпир баласы чоңойгондо үйлөнөрдүн алдында баласы келип апасына айтат, кандай талаптарыңыз бар, мен ушу үйлөнөйүн деп атам дегенде, анан апасы айтат, уулум, сен келинди алып келген күндөн баштап 1 ай менин колума күнүгө суу куюп бутумду жууп бергин дейт баласы. Ушул суранамын 1 ай бою эрте мененкисин ушинткен. Башка мен эчтеке сурабайм, уктасаңар уктагыла, тамак жасабасаңар жасабагыла, мени карабасаңар карабагыла. Бирок келиндин көзүнчө 1 ай ушу кызматты кылгын дейт. Анан бала үйлөнөт дагы күнүгө эрте менен сууну жылытып, чөгүнгө сууну алып алып, жанагы эмени көтөрүп келип, апасынын бутун жууп берет экен, апасынын колун жууп берет экен, анан арчып коюп, чачнакай кылып туруп, анан кийин жумушуна кетет экен. Баягы күнүгө ушинтип өрдөгенди көргөн келин, менин күйөөм апасын ушунчалык сыйлайт экен, мен деле эме кылып коеюнчу деп, анан кийин бир күнү ошо бир канча убакыттан кийин анан баягы күйөөсүн жакшы көргөн келинчек айтат экен, келчи, мен апама суу куяйын, мен колун жууйын, мындан ары сен ишке шашып атасың деп, ошентип кийинки күндөрү анан ошо келин колго суу куюп, келин кайненесинин бутун жууп баштагандан кийин кайненеси айтат экен, мына бул деген тарбия болгон депчи, менин колумду деле бутумду деле жуубай эле койгула, бул эң башкысы баламдын мага болгон сый урматын сен көрдүң, мындан ары ушу уланып кетиш керек. То есть урмат, сый урмат деген да. Бул кайнененин камырынан деп бир жакшы сөз бар го, ошого кандай карайсыз? Кайнененин камырынан деген эмне? Кайнене деген келиндин ичинде жаткан оюн түшүнбөйт, же болбосо келин кайнененин ичиндеги оюн түшүнбөйт да. Ошону түшүндүрүш керек. Мисалы, кайнененин камырынан деп көп учурда тамак жасаганда, чай бергенде, конок тосконубузда билинип калат. Мурунтан келип жүргөн үйдөгү коноктор менин кандай жумуш жасап, кандай тамак берип, кандай оокат кылганымды билет дагы. Анан келиним келгенде ошо мага окшош кыймылдап, силер кайненени карап кыймылдайсыңар да. Өтө эме болгула, внимательный, баамчыл болгула. Абдан кандай кылып атат кайнене, ошону карап туруп, мен кандай кылсам кайненеме жагып атат деп көп сүйлөштүн да кереги жок. Унчукпай эле ошо акырын кайнененин кылганын карай берсең, ошо камырынан болуп калат. Мисалы ошол кээ бир баягы болот да, өтө эле баягы келинди жактырбаган кайнелерчи. Буга кантип бир ошо келин кантип ошо кайненеге жагыш керек анда? Кайненең мисалы кылганыңды жактырбай атсачы. Аябай начар аял экен анда. Мен билбейм ага кантип жооп беришти. Мен кайненем айтып атпайм, мага менин кайненемдин дагы апасы бар.
Чоң кайнеш. Чоң менин алтына келиним кайненеси менин кайненем, энемдин дагы апасы бар, чоң кайненеси. Бизде андай кар, мар, мындай эме көргөн эмеспиз, билбейбиз. Кандай кылыш керек андай учурда? Андай учурда кайнатага акырын айтыш керек го дейм, Бирок эч качан күйөөңөргө, болочок күйөөңөргө сенин апаң мындай деп айтпагыла. Ал эң катуу жаман жүрөгү ооруп калат баланынчы, көңүлү калып калат. Баланы сүйүп атасыңар, апасын кантип сүйбөйсүңөр? Ошо тандаган күйөөңөрдүн апасы ошондой жакшы тарбия берген ошо балага. Жакшы, сонун маек болуп атат, дилден чыккан, сонун дил маек болуп атат. Суроолорго кезек берели. Менде суроо бар. Ошол кандай ойлойсуз? Баардык эле кайненелер келиндерине бирдей мамиле кылабы? Жок. Бирдей мамиле кылбайт. Мындай болот. Кээ бирде баласына мен ушул кызды алып берет элем десе, бала ал кызга үйлөнбөй башка кызды алып келип алганда кайненен ошондо ичи таарып калышы мүмкүн. Мен айттым элем го, тиги эле кыз жакшы болчу, сен ушу адашып үйлөнүп алдың деп жактырбашы мүмкүн. Кээ бирөө келинге ушунчалык жакшы мамиле жасаса, келин кайнененин төбөсүнө чыгып алып 4 жаңгак чагат, Ушундай келиндер бар. Эми 5 кол тең эмес, албетте. Кемчиликсиз пенде болбойт. Баардыгыбыздын кемчилигибиз бар. Ошо кемчиликти оңдоого аракет кылышыбыз керек да. Назгүл эже, сиз ушул чыгармачыл айым болдуңуз. Азырда ушу кинолордо роль жаратып жатасыз. Ушул чыгармачыл адамга үй бүлөнү алып кетүү кыйын болуш керек да, өзгөчө аял затыначы. Анан сиз мынакей бүгүнкү күндө чоң эне катары, канчалаган бир курбу курдаштардын бир мыкты досу катары, элибиздин маданияттын мыкты кызматкери катары, элибиздин бир белгилүү айымы катары ушул нерсени кантип сактап кеттиңиз? Азыр көпчүлүк адамдарга ушундай суроо да, же үй бүлө, же карьерада болот эмеспизби? Анан бир чыгармачылыктын жүгүндө жүргөндөн кийин, чыгармачылыктын тозун татып жүргөндөн кийин бул үй бүлөнү сактап кетиш өзгөчө айымдар үчүн өтө чоң бир кыйын нерсе болуш керек да. Болушу мүмкүн. Мен элге окшоп бир сайма сайып, бир укмуш өнөрдүн деле ээси эмесмин да. Мисалы, курак курап монтипчи. Бир укмуштуудай тамактарды жасаган бир шедевр ашпозчу деле эмесмин. Бирок мен өтө тазалыкты бийик туткан, кандай тамакты жасабайын, өтө кылдат, көңүлүмдү коюп жасап, анан мен эсимде жок, мен иштебей калдым деген күндөрүм болгон эмес да. Мен турмушка чыгып келген 10 күндө тиги айылда жүрдүк. Андан кийин биз студент болчубуз. Студент кезибизде эме болгон. Баягы сом алмашып, Союздан биз өзүнчө перестройка болуп бөлүнүп, ошондо учурда эң кыйын күндөргө туш келдик. Биз жолдошум экөөбүз Ош базарга барып, түнү менен Ош базарды шыпырат элек. Ошо эртең менен бизге кандайдыр бир акчаны берсе, ошону чөнтөбүзгө салып келип болуп койт элек. Орто Сайдын алдында бир магазин бар эле, магазиндин алдын шыпырат элек. Көчөгө чыгып алып лепешка бышырып, лепешка сатат элек, торт жасап, торт сатат элек. 3 литрлик челекчелерим бар эле. Ошого бирөөсүнө кесме, бирөөсүнө рагу жасап алып, рагу, кесме деп кыйкырып ушинтип сатып, мен үй бүлөнү сактап калдым да. Эгерде мен ошол ишти жолдошум экөөбүздөн уялып, жолбосом кыйынчылыкты биз жеңбегенибизде бүгүнкү биз бакытка келбейт болчубуз. Ал эми карьера бул ушинтип акырындан уланып, өзүңдүн ниетиң, өзүңдүн пейилиң жактырган кесиптин ээси болсоң, ар бир кесип сен үчүн күнүмдө эле нан жеп, чай ичкендей эле рахат тартуулап кетет экен да. Анан үйүңдө тазалык болуп атса, аз да болсо үйүңдө тамагың болуп атса, сен аракетчил, мээнетчил болсоң, жолдошуң эч качан сени же үй бүлө, же карьера дебейт. Чогуу алып кетиш керек. Жетишкенге аракет кылыш керек. Жеген бул жерден чай ичип туруп, анан кийин чай идиштериңди калтырып коюп, оозуң ачып, ары бери басып келсең, сен убакытты уттурган болосуң. Убакытты уттурган адам эч нерсеге жетишпейт. Бир гана нерсе бар. Шылтоо дегенчи. Шылтоону ким айтат? Жалкоо адамдын шылтоосу өтө көп болот экен. Убакытты туура үнөмдөп, туура пайдаланган, эмгекти туура сүйгөн адам
көп окуйт десе элечи, жана антип алып эле отуруп алып эле китеп окуп бар жок тириликтен калып калган да туура эмес да. Окуу деген бул ушул жасап аткан иштериңди таза алып кетип атканың, окуп аткан окуу жайда, мисалы силер филолог болосуңар да, буюрса адамдардын сүйлөп аткан баягы акыл насаат сөздөрүн уга бергениңер дагы бул өтө турмуштук чоң сабак, турмуштук чоң тажрыйба. Айлана чөйрө өтө көп таасир этет. Сөзсүз түрдө жаныңарда ар дайым силерди артка тартпаган, силерге ушак сүйлөп бузукулук кылбаган, жашоого үмүтү бар, кызыгуусу бар ушундай адамдарды жаныңарга чогулткула. Акыркы күндөрү кыздар мага эмне жакпайт? Жанагындай биздин борбор калабызда мындай мода болуп кеткен. Пиццерияга барып пицца жейбиз депчи. Биз деле пицца жейлик деп айкенем эмне болдук баягыда? Атакең, мен, жеңең болуп пицца жегени кирсек, жаш кыздар отуруп алып кальян чегип атышат. Мен анан машинеден түшпөй койдум. Келиним качып чыкты. Атакеси менен кызы пиццаны алып кетиш үчүн кичине күтүп отуруп калдыңар, Эми ойлонуп көрсөңөр, эртеңки күнү ошол кальян чеккен кыздар, ошончолук баягы түтүндө отурган кыздар сөзсүз түрдө турмушка чыгат, сөзсүз түрдө баланы төрөйт. Эми ойлонуп көргүлө. Азыр эмне коркунучтуу? Азыр оорулуу балдар төрөлгөндөр да, мутант балдар, ден соолугуна зыян, бир органы кем. Анан кийин ал бала тирүү, сенин каныңдан жаралган бала. Сен аны өлтүрө албайсың, сен аны жок кыла албайсың. Сени Кудай Таалам жанагы кальян чегип, кола ичип мынтип отурган жыргалыңдын азабын ошо секундадан баштап берет. Эсиңерде болсун. Мен барбаган жер, мен көрбөгөн кыйналган адамдарды бир дагы адам көрө элек. Мисалы мен төрөлгөндөн баштап мындай акыл эси жок да, акыл эси жок оорулуу балдардын больницасына барганмын да. Анан карасаңар мындай кроваттар да. Бул бала 18ге чыккан дейт. Мына мынчалык бала. Бул бала 27де дейт. Ушунда мамлекет ошондой балдарды багып атат десеңер, бул же сүйлөбөсө, же баспаса, бул же чоңойбосо, буларды сактаанын не кереги бар деген суроо туулушу мүмкүн. Туура. Бирок ал ушундай көзү сени жалтырап карап, сен ушундай сүйүп караган көздөр фонарикте болуп жанып аткан көздү кантип сен аны жок кылып таштайсың? Түшүнсөңөр? Ошон үчүн жаштар арканды алыс таштап, оболу оозуңарга жаман оокатталбаган, жаман жерде баспаган, өзүңөрдүн келечегиңерди ойлоп, ден соолугу сак баланы төрөсөңөр, силер чексиз бактылуу болосуңар. Кудайыма 1000 мерте шүгүр, мен шүгүр келтиремин. Менин балдарым дени сак төрөлгөн үчүн, менин уйкум бейпил болгон, мен өзүмдүн курактагыларыман бир топ эле жакшы жаш көрүнөмүн. Бул ошол мен жашоодо көп кыйналбаган. Баягы кара жумуштар ал кыйналгандыкка кирбейт. Ал сенин физкультура эмгегиң. Турмушта кыйналдым деп, балаңдын ооруган азаптуу күндөрү. Ушунан көрө мен ооруп калсам кантей эле, Кудайым-ай деп жалынган күндөргө Кудай жеткирбесин. Көп баскан аяк жаман басат. Түшүндүңөр, Эң бир сонун бир тарбиялуу нерсе болду окшойт. Чындыгында эле ушул ата-энени көкөлөткөн дагы бала дейт, ата-энени көңүлөтө чапкан дагы бала экен да. Андыктан ушул балдар келечек дейт. Балдарыбыз баягы бир ар дайым жакшылыкка умтулушу керек экен да. Анан эми бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы жеңе менен кайынсиңдинин ортосундагы мамиле болду. Жеңе менен кайынсиңдинин мамилеси ортосу баягы көбүрөөк бекемделиш үчүн баягы көңүл бөлүү да, внимание деп коет го. Мисалы, кайынсиңди деген мына Айкена ырларды жазат жеңесине, экен открыткаларды жасайт, ушундай бир белектерин берет. Баягы жеңе алганда ушунчалык сүйүнүп, Айкенге дагы бир нерсе бергиси келет. Ушундай бир белек кылайынчы деп, анан чогуу силер бир жерге келин болуп барсаңар, үйдө кайынсиңди жүрсө, жакшынакай чайды берип, анан кыз кем
жүрчү экөөбүз сүйлөшүп, сырдашып, көп нерселерди айтып экөөбүз чучвара түйөлүкчү. Келсек, мен да сага бир жакшы күндөрүмдү айтып берейинчи. Келсең, сен муну билесиңби деп, мисалы мен келиним Жан келгенде чучвара түйгөндү биле беле? Пельмени лепить билчү эмес. Айкена, сиз ушуну да билбейсизби? Деп мисалы да, мынтип үйрөтүп койду. Болду, келиним дальше мындан ары чогуу кызыктуу ушундай. Сөзсүз түрдө да керек болсо мындай үйдө кайнеже деле болуп калса, ысык чайды кыла коюп, варенье менен чайды берип, чай ичкенче пельмень түйбөйлүбү дейт. А пельмень түйүп атканда кандай сонун керемет сөздөрдү сүйлөсөңөр болот, кандай кызыктуу окуяларды айтсаңар болот. Ошентип жеңе менен кайынсиңдинин ортосунда мамилени бекемдесеңер болот. Айкена, мынакей ушул сен жеңелерди деги эле ошо бүтүндөй кыргыз элинин жеңелеринин кандай болушун каалайт элең? Өзүңдүн жеңеңден тышкарычы деги эле бүтүндөй жеңелердин, болочоктогу мына ушул жерде отурган кыздардын кандай болушун каалайсың? Жеңелер кайынсиңдисин угуп, жардам берип, сырдашып, анан болот го мындай жеңе менен кайынсиңдисинин бири-бирин жаман көрүп, ошондой болбош үчүн бири-бирин мындай Сүйүш керек. Анан кайынсиңдисинин байкесин эме мындай как рассказать? Кызганбаш керек да. Ой, молодец. Мен кызым бул орус детсадда, орус мектепте окуганда, анан кыргызча ушундай сонун сүйлөп атканда мен аябай сүйүнүп атам. Анан Айкена, кайынсиңди кандай болуш керек анда? Жеңе болсо ошондой болуш керек, анан эми кайынсиңди кандай болуш керек? Мисалы биз Кайынсиңди деген кызгансаң эми мындай жаман көрүп кызганбай, көрсөтүп, жеңе деп ойнотуп, өзүн жеңе, например, бир нерсени билбей калса, жеңе, мен мындай кылам, сиз да ушундай кылыңыз деп, сиз деле ушундай кылыңыз. Кайынсиңди эркелеш керек. Эркелеш керек. Жеңеңизди деле аябай эме эркелетип, байкеңе айтып, Айкенанын жеңеси баягы төрөгөнгө чейин Айкена массаж кылып берчү, колдорун айтсак, ушалап деп. Жеңем беременна болгон кезинде, кош бойлуу кезинде, жеңем мени көп нерсени суранчу, Айкена буну кылып койчу, тигини кылып койчу. Ошондо кээде кайынсиңди эле жаман көрчү. Мени жумшайт деп. Мени жумшайт, эмнеге мен кылышым керек деп. Бирок андай болбош керек. Түшүнүш керек. Жеңем азыр боюнда бар. Ошон үчүн ал кыйналат, ошон үчүн жардам бериш керек деп туруп, ойлонуп туруп жардам бериш керек. Мени жумшады деп туруп, жаман ойлобой, жардам берип коюш керек. Ой, азаматсың. Эң сонун түшүндүрдү окшойт, баарыбыз тең ушунчалык берилип уктук. Азаматсың Айкена, сен дагы бактылуу кыздардын катарын толукта. Анда эмесе бүгүнкү биздин бөлүнгөн убакыттар дагы билинип билинбей, көздөргө илинип илинбей соңуна келип жатат. Ушул бүгүнкү сабакты бир жыйынтыктоо сөзүңүздү айтсаңыз. Жыйынтыктайын. Анда урматтуу кыргыз элим, ар бир үйдө ыйык сезим менен, сүйүү менен мамиле болсо, ошол ар бир үй бүлөдө ынтымак болсо, баланын үнү жаңырып турса, кыргыз эли өнүкпөгөндөн ким өнүгөт? Мамлекетибиз эң өнүккөн өлкөлөргө улай жол уласын. Биздин кыргыз кыздары кымча бел кыздар деп коет. Ушундай акылдуу кыргыздын кыздарынын бийик даражасын даңазалаган, көп бала төрөгөн, өзүбүздүн уругубузду көбөйткөн, элибиздин баягы салттын, каада салттын бийик туткан эң намыстуу, айбирдүү кыздардан болосуңар деп мен абдан ишенемин. Окууңарды ийгиликтүү аяктагыла. Силер дагы жакшы үй бүлөнүн болочок ак жолтой, ырыска алып келген бактылуу кыздарынан болгула деп
тилейин. Чоң Көрсөтүүгө рахмат. чакырганыңыздар үчүн ушул өтө чоң, өтө керектүү теманы көтөрүп ушундай проект алып чыккан үчүн сиздерге рахмат. Чоң Өтө рахмат. ыраазымын. Сиз дагы ушундай алтындай убактыңызды бөлүп, атайын ушул Айкена менен бүгүнкү биздин ушул куттуу студиябызга келгениңизге да чоң рахмат айтабыз. чоң. Ар дайым бар болуңуз, үйдө болсо төрдүн көркү, эшикте болсо элдин көркү болуп, ар дайым жакшылыкта гана жадырап жайнап жүрө бериңиз. Ардактуу замандаштар, сиздер менен Энелер мектебинин турмуш сабактары болду. Кайрадан көрүшкөнчө бардыңыздар аман эсен болуңуздар, бакытты болук бакпаса жоголот дейт. Андыктан ушул бир келген бакытыбыздын баркына жете билели дагы, жүрөгүбүз ак, багытыбыз түз болсун.